болса дағы балақайың енекем ай, таза аққан судай, таң атқан нұрдай, ертелі кеч киреби берекем ай, замзамдан нұр. Мынакей. Анан башыңарга кийип аласыңар. Бисилерде убакыт ушинтип эмелер гүлдөрдү терип какын кылганда ободок жазып алчубуз өзүбүз эле. Силер жаза аласыңарбы? Билбейсиңер да? Мына мындай кылып, мына мындай кылып жазагыла көрүнөбү десиңер, мындай кыласыңар. Акукумду ылдый өйдө кылдып, анан кийин мындай байлайбыз да. Ылдый өйдө мына мынтип туруп. Мына могун карбатыш мынтип. Кыласың сен кылчы, сен жоңураксың. Ке баштап берейин. Мына. Мындай кыл дагы. Кайда мындай кыл. Көрдүңбү? Бияка кармайсың. Всё? Чоң апа. Сагал? Чоң монтур. Анан кийин болсо биягына акукум байлайм да. Азыр мен баштайм, анан кийин силер кыласыңар. Ариянам кылып атат. Биягын ар жакты көчтөгө карма. Берекем ай, замзамдан нуртам, сағынған ұлыңдан кейбеч биремин. Меримиңе зар апа кебай, жүрөгүм сага тартып, көзүм алтып жете албай, ымыркайын ыйлай, канча күн уктатпадым, уйкуларың мага арнай, энекем ай, таза аккан судай, таң аткан нурдай, ертелі кеч киреби берекем ай. Кудайга шүгүр, 3 уулум бар. 3 уулумдан 3-өө тең үйлөнгөн, жайланган. Кудайга шүгүр, өзүнчө оокаттары бар, үйлүү, жайлуу, малдуу дегендей. Кудайдан ошону тилегем, Кудай тилегимди берди. Улуу баламдан 2 кыз, 1 уулу бар, неберем бар. Неберем студент, быйыл бүтүп атат, диплом алат жакында. Андан кийинки баламдан деле 2 уул, 2 кыз. Баласынын асты 9-класс, андан 8-класс. Кудайга шүгүр, өздөрү менен өздөрү үйлүү, жайлуу дегендей бөлүп койгом. Андан кийин 3-чү уулум колумда, андан 2 кыз, 1 баласы бар. Өздөрүнчө дыйканчар бар, Кудайга шүгүр, тракторлору бар, иштейт. Кудайдан ошону тилегем, Кудай тилегимди берди. Мына өздөрү менен өздөрү болуп, очор бачар болуп жашап атышат. Чоң атамчы? Көз өтүп кеткени канча болду? Булар канча жашында каза болду эле чоң атам? Чоң атаң каза болгонуна мына 16 жыл болот. 2006-дан бери 16 эмес канча жыл болот? 17 жыл болот экен да, 16. Атасы ошо балдарымдын ушу жакшылыгын көрсөм деп ушу мечта айтат эле, ушу 2-чи баласын жакшы көрчү Мирзатты. Ушу мага окшош анан деп эле. Анан ошол баласы тартты го дейм. Кыял жоругу жагынан кичине окшошураак. Шааtsу бир паста келип кетет, бир паста тигеме кылат. Мурдун учунда. Чоң атамдын жини мурдун учунда болуп, ачуусу бат келип, бат тарап, кишиге таарынганда да билсе эмес болуш керек, Ооба, кишиге да таарынча эмес ал. Таарынча эмес бар. Ушу тиги эме кылып эле өткөн кеткенде эле үйгө киргизип алып эле чайын берип эле, чай ичип, жолдон кеткендин баарын эле чакырып эле чай бере берчү эле го. Өзүнүн кичүүлөрдү деле төргө отургузуп алып эле ич эле же деп ошондой эмеси. Мүнөзү бар. Бирок Бактыярдын характери ошондой. Үйгө бирөө келсе, ич же деп ушинте бир эме кылат да, берешендиги эме жагынан. Чоң атаң ошондой эмес беле? Берешен, бирөөдү тиги көчөдөн көрсө деле кармап келип эле, мына
үйдө бар, мен айтты деп айтпа, сурасаң берет деп ошондой эмеси бар эле. Алдында бир сатып койчу дең. Көчөдөн бирөө бирдеке сурап жүрсө эле, ай бар ошодо, барсаң мына жеңиңде бар, бирок мен айтты деп өзүңдүн атыңдан сура деп. Эме райсөз иштедим алгач, райсөз болду. Анан кийин бөлүнүп чыктык, соцфонд болдук, соцфондду иштедим. 35 жыл иштедим ошол жерде, пенсия чыгардым. Бухгалтер болуп иштедиңиз да? Пенсия чектеген, пенсия чектечимин да. Пенсия чыгарчумун ошо. 35 жыл анан эртең менен кетип кечинде келип, балдардын чынында кандай чоңойгонун эле мен өзүм билген жокмун. Балдар өзү менен өзү иш кылып, үйгө камап кетебиз, эртең менен кетип калам. Кечинде келем. Көбүнчө атасы менен болчу экен. Көбүнчө атасы карачы. Не кылса дагы үйдө жокту ошол айтчы. Үйдө тиги түгөндү, бул түгөндү ала кел. Кетип баратканда айтат деп коёмчу. Көбүнчө атасы үйдө болчу. Атасынын эмесин алды анан. Атасы деле ал убакта колхоздун убагы жумушка кетет, анан балдар байкуш өстөрү менен өстөрү эле чоңойду окшойт. Баарын үй жай кылып койдук го, эми мынанын аркысын өстөрүндө да алып кетишке керек. Эркелетип сен кучак жайып, кара жан канча жашка чыкса дагы балакайың энекем ай, таза аккан суудай, таң аткан нурдай, эртеле кеч киреби берекем ай, замзамдан нуртам сагынган уулумдан кейбеч биремми меримиңе зар апа кебай, жүрөгүм сага тартып, көзүм актып жете албай, ымыркайын ыйлай, канча күн уктатпадым, уйкуларың мага арнай, энекем ай, таза аккан суудай, таң аткан нурдай, эртеле кеч киреби берекем ай, замзамдан нуртам сагынган уулумдан. Үчөөнүн жашын койгондо 72 болуш керек экен. Ошондо апасы 30 жашта экен да. Апасы 30 жашта экен, Мади болсо 10 жаштабы. Ошондо 30 жарык берген айдыңым бар экенсиң эне